7 апрель элдик апрель революциясына 6 жыл толду. Тагыраак айтканда 2010 жылы 7 апрелде нааразы болгон эл бийликке каршы чыгып, мунун соңу Курманбек Бакиевдин авторитардык режиминин кулашына алып келген. Бул күнү түштөн кийин 80ден ашык жаран окко учуп, 1000ден ашык адам түрдүү татаалдыктагы жаракаттарды алган. Кийин 2011 жылдын 17 ноябрында Жогорку Кеңештин депутаттары кезектеги жыйында 7 апрель элдик апрель революциясынын күнү жөнүндө мыйзам долбоорун бир добуштан кабыл алышкан. Эртең менен Ата Бейит мемориалдык комплексинде 2010 жылдын 7 апрелинде курман болгондорду эскерүү иш-чарасы болуп өттү. Ага президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, апрель окуяларынын катышуучулары жана курман болгондордун жакындары келишти. Алгач эстелик аянтчага гүл чамбар коюлуп, кандуу окуяда каза болгон элдик апрель революциясынын баатырларын эскерип Куран окулду. Каргашалуу окуя күнү каза болгон Кудурат Ашировдун артында 7 баласы жана жубайы калган. Атасынын көз өткөнүнө али күнчө ишене албай муңканган Салимбек атасынын сөөгү бир жумадан кийин өлүкканадан табылып, 19 апрель апасынын туулган күнүндө жерге берилгенин айтты. Атам экөөбүз шаарда болчубуз. Шаарда квартирада шаарда иштечүбүз. Анан 6 күнү квартирага кечинде келсем эле 6 кечинде эле жок болгон. Андан кийин эртеси 7 апрелде мен билгем, өзүм барган эмес, болчу өзүм стройкада иштечүмүн, жумушта элем. Анан 3 күн дайын болбогондон кийин агаларым теги жактан больницадан ок тийген жерин табышкан экен, ошол жерден барып, ошол жерден көргөм. Көбүнчө эле бийликтин ток маселеси боюнча көп кайгырчу эле, элге кыйын болуп атат. Токтун көтөрүлгөнүнө байланыштуу ошол нерселерди көп айтчу эле. Ал эми Адил Абыджанов 2010 жылдын 7 апрелинде 16 жаштагы Алишер аттуу уулунан ажырап калган. Эртең менен ушу элге аралашып эле кетип калыптыр. Жаш болчу, 9 класста окучу өзү, бирок 16 жашта. Ошо эми өзү кичине спорт менен машыгып, кичине ошо балдар менен чогуу жүрчү да, ушу спортсмен балдар менен кетип калыптыр чогулуп. Анан намаз окучу, бирок намаз окуп, ушу мен бир гана Алладан гана корком. Башка эч ким пендесинен эч кимден коркпойм. Ушу эл жерим үчүн деп ушу достор менен кетип калыптыр да. Ушу больницадан эме болуп калды, ушу чалып калышты, ушундай болуп балаңар жатат деп. Ошол эл жигит эр четинде, жоо бетинде дегенде эми ушу тагдырга жазган экен, буйруган экен. Эл үчүн болду да эми. Ошол канча балаңыз бар сиздин? 4 бар, 2 уул 2 кыз бар, бир уул калды эми. Бакиевдин бийлик учурунда электр энергиясына, жылуулукка, уюлдук байланышка карата баалар негизсиз кымбаттаган. 7 апрель күнү Ак үйдүн алдына 20 миңге чукул карапайым эл авторитардык бийликке баш ийбей тургандыктарын билдирип чыккан. Алардын катарында Салтанат Айтназарованын бир тууган иниси Нурбек Жаңгазиев да болгон. Маркумдун артында жубайы жана 2 баласы калды. Карабайсыңарбы жанагы кылгандардын кишилердин эмнеге жөндөн жөн эле бекерден бекер кете беришти. Бар эми жакшылык үчүн эле жакшылык болсун, токчулук болсун, уруш болбосун деди да. Мына бизде азыр эмне болуп атат? Бүт эле жакырчылык болуп атат, чындап келгенде. Эми үчүн курман болду, атам экен үчүн курман болду. Жаткан жери жайлуу болсун. 1957 жылы туулган Дүйшөнбек Чалбаев 7 апрелдеги Калабада окко учуп, бирок 2 жыл аты жөнү белгисиз болуп келген. Бул жерге көмүлдүү делген Маралбек Максымбеков тирүү экендиги аныкталып, Орустада иштеп жүргөндүгү белгилүү болгон. Ошондой эле өкмөттүн апрель окуясынын курмандыктарына деп берген 1 миллион сом акчасын анын уулу Эрлан алганы аныкталып, ошол бойдон ал баладан дайын жок экени айтылган. Казакстанда иштечи. Анан бул жака кандай себептер менен кандай эмне болуп келген эч кандай бизге белгисиз да. Ушул жерге келип анан бул бирөөнүн атасы болуп жаткан да. Ал менин атам деп мунун миллионун алып, квартирасын алып тургандан кийин атасы эмеден Россиядан келип атпайбы? Мен эмне үчүн өлтүрдүңөр? Мен тирүүмүн, мен деген мыякта Екатеринбургда мен водитель болуп иштейм деп. Анан келгенден кийин бул жерде ким жатат эми анын выяснить керек да биякты. Анан өлүгүн касып, анан ДНКсын алып, анан Алматыга жиберип, анан ошоктон Чалбаев Дүйшөнбек экенин анан тактап чыкканбыз. Учурдан пайдаланып айткым келет. Бул менин бала, унысы деле биздин жашоо өтүп атат, бирок деген ушул
шейит кеткен адамдын эмесин үйүбүз деле берсин, мен миллионду мага кереги жок. Мен миллион эмес, мен 3 миллион акча жок кылдым. 4 жылдан бери, 2012ден бери мен жылда бардыгына берип атып, мен уже бир үй эмес, 2 үйдүн акчасы жок болгон. Ошондой. Бул жөн эле сүйлөй берет ушундай, бул аял. Мен сүйлөгөн жокмун, бияка мен эме берип атам, интервью берип атам. Менин бир тууганым. Жолдошунун энеси мына кыздын энеси. Бул ушул. Сиз эмне, менин балам жокпу? Ал башка сөз. Кандай энеси болсун? Каякта энеси? Миллионду алып качып жүргөн энеси? Ушул арбагында сыйлап койгон жок ушул аял. Андай эмелердин баарын эме кылып атат. Арбагын мен сыйлашым керек муну. Мен эмне миллион алдым, мен үйүн алдымбы? Анын мен миллионду эмеңди эч нерсесин билбейм, бирок ушул арбагын сыйлап коюшуң керек болчу, башка сөз. Мен сыйлабай атам. Сыйлаганың ушу талашып жүрөсүң, ушу эме кылып. Азык өзү келсин, андай сен андай кыйын экенсиң. Азыкты жибер. Ушул жерден 2 айымдын ортосунда кайым айтышуу жаралды. Дүйшөнбек менин жалгыз бир тууганым болчу деген Гүлүмжан айым. Инимдин өздүгүн аныктоо кезинде анын 2-чи аялымын деген Акылай бир дагы жолу басып келбегенин айтып, эми Батирди өзүнө кайтарып алыш үчүн чуркап жүргөнүн кошумчалады. Бул Чалбаев Дүйшөнбек экенин тастыктоо кезинде ушул үчөөнө тең айттым балдарына. Үчөөнө тең келип, баласына да звонить еттим, Санкт-Петербургда биякта дегенде, мен өзүм уулум таап келгенде муну ушундай экен, мама карачы, Дүйшөнтай келе болуш керек, сиз барып келиңизчи деп. Ошондо следовательдин алдында бар 3 баласы бар. 3 баласын тең деп жаздырып, баарын тең эме кылып келсем. Ал үчүн 3 баласы болсо Кое тур сен, кое тур. Сен сакалың өрттөнүп кетсин. Мына көрдүңбү кандай аял? Ушундай арбагын сыйлабай келип, анан бул тиги ким улуу баласы Руслан баарын чуркап жүрүп, ушун эксгумация жасап, баарын да эме кылгандан кийин анан келип мына эме акчасын алар да, анан ошондо келип жүрүшөт булар. Биз азыр алышыбыз керек, мынтишибиз керек деп. Бул ажырашып кеткен. Бул негизги биринчи аялдын балдары ушу жанагы Руслан өзү чуркап ушу алып неме кылды баарын. Мына бул аялы ушу аял деле эмески, сожительница деп коет орусча айтканда. А өзүнүн никелешкен аялы мынакей тиги 2 баласы турат. Никеси бар. Никеси бар үчүн эмне үчүн квартираны албай жүрөт? Анда квартираны алат эле да. Никеси бар берет. Берсе берет, бербесе албаса дагы мынакей ушу даяр неме кылып беришти. Калыстык сүйлөп жүрсөң. Калыстык эле сүйлөп мен азыкты чакырганмын. Чакырбай айтпай койгон эмесмин. Кой. Сакал ушул жерде мынакей, мына дүйшөнүн арбагы уруп кетсин сени. Дүйшөнүн арбагы уруп кетсин чакырган деп. Кайсы бетиң менен айтып атасың? Эмне сен андай сүйлөп атасың? Эмне үчүн азык? Ушул уят деген болуш керек, мен деген. Сен да уят. Андан соң араздашкан айымдар 2 жакка тарап кетти. Тарыхта 6 жыл бул эмне? Бул деңиздеги бир тамчы. Дагы 6 жыл, 60 жыл өтсүн. Ошондо революциянын жыйынтыгы көрүнөт деген экс-президент Роза Тумбаева журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, коомубуз таза болуш үчүн журналисттер кыйын болушу зарыл деди. Пусть пройдет еще следующие 6 лет, еще 60 лет. Вот тогда это будет традиция. Сегодняшние демократические страны в мире. Революциядан 6 жыл эле өтсө, силер журналисттер кандай ийгиликтер болду деп кокодон алып жатасыңар. Өлкөбүзгө туруктуулук, бийликке жаштар келди. Мисалы, бүгүнкү күндө коррупциялык иштер ачыкка чыгарылып жатат. Ушундай таза эмес нерселерге коомубуз чыдай албайт. Ошондуктан былыктарын жашырып иштегендер муну билиши керек. Коомубуз таза болуш үчүн журналисттер кыйын болушу керек. Чындыкты бетке айтуудан, өз өмүрү үчүн коркпош керек. Ооба, 1-2 журналист каза болду, бирок башкалар өлкөдө баары жакшы деп мактоо менен гана Акыркы мыкты журналисттик иликтөө качан болду? Бул журналист коом үчүн салым кошту деп биз айта тургандай журналисттик иликтөөнү жүргүзгөн адам барбы? 7 апрелде курман болгондор коомубуз эми тазаланат, жаңыланат деп жандарын беришкен. Я думаю, что вот эти ребята отдали свою жизнь потому, что они считали, что общество будет вот так вот обновляться, очищаться и толкать всех, особенно молодых, вперед.